Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga maqtollar aytıp, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar aytıp, hurmatlı bir tuğandar, kayradan sizler menen 7 günkü Cuma'dan keyinki jekşembidegi saat 7'degi jetin joluguşuga gelip otura. Jetin degeni bir Cuma'da bir jolu bolut degen mani. Bugünkü bizdin sözübüz hurmatlı bir tuğandar soyquluk tuğrasında bolmokçu je zina tuğrasında bolmokçu. Adatta bizdin elibizde, bizdin jurtubuzda ayaldardı soyquluk bilen alekte alardı soyqul dep kızlar jaman görgөнübüz menen al эми эркектер soyquluk кыла турган болсо, булар зына кыла турган болсо, булар азамат жигиттер деп бааланып келет. Мына ушул нерсе дегеле шариатта кандай дегенге жооп издегибиз келет. Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыздын осуяттарында мына ушул маселе боюнча аял менен эркекке зына кылууну бирдей эле деп баалап, алардын туура эмесин айтып берет. Адебестен бизге алгачкы угуучубуз келди. Угуучулар сизде. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Allah sizden teksiz razı olsun. Ben size Cuma'dan beri Allah'da yaparım. Hazır Allah'a şükür sizden bayramı atarım. Hoş geldiniz. Ben size bir neçe sorum var dedi. Birinci sorum. Ayal men hazır kuş koydum alın. Bayağı hadiste aytılat o. Ayal körөгөндө Eneden tarifı katay kırılsa o da günüzü getirdik. Oğa. Anan gün osondoy hadis kандай ayaldarga тиешелүү. Anan gün экинчи суром. Айтыңыз. Угуп атам. Экинчи суром. Ойлонуп кайрашабасыз бир тууганым. Ойлонгуча тобокелчи кырашып кеттирдик. Сиз ошентип убактыңызды кетирип алдыңыз. Бирок кандай болсо дагы биз жооп беребиз, урматтуу бир тууганым. Албетте аял кош бойлуу болуп төрөттөн кийин аялдын күнөөлөрү кечирилет. Бирок ал уурдап, жулуп, мародер болуп, коррупционер болуп, Сирияга барып, бүдөлөрдү өлтүрүп келип туруп, анан төрөп койсо бардыгы кечирилип калат деген сөз эмес. Бул ошол анча-мынча билип билбей алган күнөөлөрү, Кудай менен өзүнүн ортосунда болгон күнөөлөр кечирилет деген сөз. Же ошол ага көп сооптор берилип, ошол сооптор менен күнөөлөр бири менен бири кайчылыш болуп, ошону менен кечирилет деген сөз. Бирок адамдын укугуна өтүп кетсе, адамдын акысын жеп койгон болсо, уурулук кылса же ушак айткан болсо, ошолордун өзүнөн кечирип сурагандан кийин гана ошол адам күнөөсүз болот. Ага чейин ал күнөөкөр болуп эсептеле берет. Демек төрөттөн кийин бардыгы кечирилип калат деген себептер, шарттар менен гана.